Биз айтып кеттик, төрүбүздө коногубуз бар, кадырлуу коногубуз бар. Мынакей ошол астанабызды аттап төрүбүздө отурган сыйлуу коногубуз менен тааныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген эл артисти Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын солисти, көптөгөн эл аралык сынактардын жеңүүчүсү Тилек Найманбаев бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы, Кутман таң. Рахмат, бирге болсун. Сиз дагы Кутман таңыңыз менен. Мынакей келип калдыңыз. Эми маегибизге өтө берсек, театралдык сезонду ачып, жаңы дем менен кириштиңиздер. Жаңы сезонго даярдыктар кандай? Кудай буйруса, мынакей көрөрмандарга ушул жылдын эсебинен кандай спектакльдерди, чыгармаларды, операларды тартуулаган турасыздар? Быйылкы жыл театралдык 77-чи сезон биздин Кыргызстандын опера балет театры ачылып, сезондор ачылып жылда ачылган үчүн 77-чи жылы биз жаңы сезондорду ачып атабыз да. Сезонубуз негизи сентябрдан башталып июнга чейин созулат. Жылдан сырткары мындай алмашып башкачараак кетет да биздин сезондорубуз. Анан быйылкы жыл өзгөчө акыркы биз эгемендүүлүк алгандан кийинки ачылуулардан өзгөчөлөнүп, президентибиз тарабынан бир жакшы быйыл көңүл бөлүнүп, толук кандуу ремонт иштери өттү. Ошол ремонт иштерине байланыштуу сентябрда ачылчу сезонубуз бир аз созулуп, узарып отуруп, кармалып отуруп, мына ноябрдын 9-унда Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович өзү катышкан гала концерт менен ачылуу болду. Ал жерде мыкты опера ырчылары, өзгөчө жаштар, анан балет бийчилери жакшы өздөрүнүн өнөрүн тартуулап, президенттин алдында, жалпы журттун алдында бир жакшы концерт менен театралдык сезонду ачып алдык. Андан сырткары 14 ноябрдан 17-сине чейин мына кече жабылышы болду. Чолпонбек Базарбаев атындагы эл аралык фестиваль болуп өттү. 4 күн катары болду. Балет фестиваль болду. Чолпонбек Базарбаев быйыл 70 жашка толмок экен. Көзү тирүү болсо, ал кишинин опера балет театрына, өзгөчө балет жаатына, кыргыз искусствосуна кошкон салым аябай зор болгон үчүн ошол кишинин урматына деп атайын опералардын баарын жыйыштырып, балеттен баштайлы деп быйылкы сезон ушун менен башталды. Анан опера 23 ноябрда болот. Жузеппе Вердинин Аида операсы болот. Ошол менен опералык сезонда Кудай буйруса бир жакын күндөрдө ачылып калат. Демек даярдык катуу экенде күндө репетиция деңиз да? Күндө репетиция, ооба, сөзсүз. Буга күндө репетиция болбосо болбойт. Өзүңөр билесиңер, операны ырдоо жөн эле жана музыканы коюп туруп эле анан фонограмма менен ырдап тансага түшүп бийлеп коюу эмес. Ооба. Оркестр ойнойт, оркестрга түшүү керек. Анан өзгөчө ырчыларда эң бул коркунуч ошол бийик үндү ырдоо да. Ар бир партияда, ар бир аткарган чыгармада өзүнүн бир ошо бир татаалдыгы бар да. Ырдап келип аяк чагында деп турганда ошол өзүнүн жазылган, ошол композитор жазып кеткен, илгертеден өзүнчө бир традиция болуп калган ноталар бар да, ошону сөзсүз ырдаш керек болот да. Анан ошол нерселерди даярдап, оркестр менен даярдап, андан сырткары жакшы билесиңер, режиссер менен да иш жакшы жүрөт. Режиссер ошол эмнени аткарып атабыз. Италия тилинде түшүнүксүз болсо дагы, бирок биз дүйнөлүк опера искусствосуна теңелип келатабыз да. Эл үчүн жакшы түшүнүксүз болсо дагы, бирок биз ошол образды, ошол нерсени жоготпостон өзүнүн деңгээлинде аткарышыбыз керек да. Ошон үчүн татаал болот. 3 жоопкерчилик бар го дейги. Биринчи жоопкерчилиги ушул дирижерду карап туруш. Экинчи ошону эсептеп берген такка түшүп бериш, анан сахнада жүрүп сиз айткандай бийик үндү алыш, анан кийин баягы актерский образдар да бар да силерде. Ошол аябай татаалдык. Бул жерде опера балет театрында ошо бүт жанрлардын баары кошулган да, концерттик, анан драматикалык эме, образды берүү, негизи эле татаал. Буну мен эгер башында билгенимде оперный болмогом, эсимде койбойм. Башканы эле кесип тандамак. Мына уже баштап алгандан жанагы ак барандын ундагын ата албасаң сунбагын дегендей, баштап алгандан аягына чыгайлы деп анан ошо опера артисти болуп жүрөбүз да. Негизи татаал. Ооба. Аста секин чыгармасында дагы сиз ойноп каласыз, балким? Жок, азыр жаттай элекмин. Ошол ал жерде ошол Абышкандын партиясын аткарып жүрөт. Азыр ушурда кайсынга даярданып жатасыз? Мен азыр Сивилдик чач тарач деген Аталышы эле кошко. Сивильский цирюльник деп
сонун чыгарма бар. Ошондо графтын ролун аткарам мен. Кудай буйрса 7-декабрда болот. Кайсы тилде? Орус тилинде болот. Аябай Орус мындай тилинде? күлкүмүштүү деп коелу, комикалык мындай опера буфа деп коет да. Буларда бөлүнөт. Операда буфа ошол элге жаккан жөнөкөй тил менен мындай орусча болот, түшүнүктүү болот. Анан бүт ортосунда күлкүлүү эмелер, окуялар аябай көп болот да. Ошон үчүн алдын ала чакырып кетем, келип көңүл ачып эс алып. Негизи эле айтышат ошол көп тил билгендер бул опера ырчыгары депчи. Мисалы үчүн ар кайсы тилде жаттап алып ошол тилде ырдайт да. Айтсаңыз, деги эле ушул чөйрөгө аралашып баштагандан бери канча тилде ыр жаттап койдуңуз? Аябай көп тилде жаттадым окшойт. Бул итальянча уже бул окуп жүрөбүз, аны билебиз. Испанча, немисче, англисче, орусчаны жөн эле коелу, аны сөз сырдашыбыз. Ал уже биздики окуу. Андан сырткары Орусчада сразу эле шарманка деп андан сырткары бизде опера ырчылары көптөгөн делегацияларга ырдап калабыз. Бишкек шаарына келгенде коноктор келет, президенттер келет, ошолордун алдында ырдаганда көп тилде жаттап ырдайбыз. Мына кече жакында эле бизде ШОС, Шанхай мамлекеттик кызматындагы ошондон гала концерт болгондо Иран тилинде ырдадым. Иран эйс хароя умид деген Иран үмүттөрдүн шамы жанган мамлекет деген ыр болот. Бул ырды негизи 2016-жылы ошол президент бизге келгенде Алмазбек Шаршенович эки тарап болуп сүйлөшүп отурган убакта биринчи жолу ырдагам. Ырдаганда эле дароо эле Иран президенти өзүнүн жакшы белектерин берип, Иран элинин атынан ыраазычылык деп айтып кеткен. Анан жана темага кайра кайрылсак, ал ошол тажикче, кытайча аябай кыйын экен, бирок колдон келишинче жана чыгарасыңар кытайча, тем более опера ырчылсыңар. Ой. Аябай кыйын экен. Анан бирок болбой эле ошо өзүбүздүн профессия бүгүн окшошпосо эртең акырындап жана бычактын мизин чыгарганда кайра отуруп акырындап анан башат да. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн көрдүңүздөр, бизде бүгүн өзгөчө коноктор мына ырды чыгара ырдаган инсан келип отурат. Эми жалпы көрүүчүлөргө маалым болуш үчүн ырдаталы эми бир куплет. Ооба, мырза, биздин төрүстө отурасыз. Бизге англисче, кытай кереги жок, эми кыргызча эле. Жалпы телекөрүүчүлөрдү ошол таң эрте бир жашнакай бир үн менен, жашнакай бир ыр менен ойгото алсак. Конокко барганда эле бир ырды ырдап калам, анан ошо тамашалап айтып калышат да, башкарып жатып алышың керек экен депчи. Бирок болбой эле жанагы мындай канга сиңип жакшы көрүп калган, ошол эле болсуна келе берет деңиз. Муса Боетов атабыздын Сагынам деген чыгармасы бар. Жана эгер уруксат берсеңер бир куплет аткарып берейин. Жакшы болот. Сагынам гана сени Samadım anan istep ay kadırın Kaysele gana günün ay öçürüm Jüröktün gana gügön ay jalının oy jalının Vale, barakelle. Келиңиз эми Тилек мырза, ошол Тилек мырза ошол ырды эми жалпы көрөрмандарга жакшы маанай тартуулоо үчүн бир оюн катарында да аткара кетсеңиз, азыр сиз тишиңизди ачпайсыз, бирок эриндериңизди кыймылдатып ошол куплетти, ошол кайрыкты ырдап көрсөңүз. Ушул эле кайрыкты? Ушул эле кайрыкты, тиштериңизди ачпайсыз болгон эриндериңиздин жардамы менен ырдаганга аракет кылып көрүңүзчү. Аябай тренировка кылчу элем, бирок мындай да өмүрүмдө кылып көрбөпмүн. Келиңиз эми чогуу кылып көрөбүз. Качан мугалимге попал болдум деле анан. Soğanım bunu senim oylanım Ой, Вали! Samadım onun istep oygadırık Oy, da koyunca Келиңиз. Sonum
койсүлү гана күнүң айнай жүрөктүң гана күйгөн ой жолунун акырында ийде конуш көрүнөт. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деген сөздү дагы бир тастыктап эң мыкты деңгээлде аткарып бердиңиз. Баракелде, бали сизге. Ар бир мамлекеттерге барып жүрөсүз, бирок кыргыздын жигити болуп турасыз. Кесиптеш айтып кетти го, жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей. Малды, койду сойгондо билесизби? Ошону жакшы билбейм. Чынында жакшы билбейм, бирок мында карап акыркы жылдары ошол сойгондо кызыгып, жанында туруп, эмне жилик, кайсы жеринде кандай болот, бирок союп жана терисин эме кылганды үйрөнүп калдым да уже. Анан жилик жагына жакшы өтө элекмин. Буюрса үйрөнүп алам деген. Кээ бир бизге маалымат түшүп атат. Бул жигит бойдок бекен деп атышат. Жок, мына. Аз келинчегим карап турат деп эле баштап калбайм. Келинчегим бар. Жакшы, Тилек мырза, негизи эле сиз ошо чет мамлекеттерге байма-бай чыгып, кыргыздын желегин желбиретип, кыргыздын намысына жарап келатасыз. Айтсаңыз, акыркы убактарда кайсы өлкөлөргө сапарыңыз болду? Акыркы ушу сентябрдын 22-синен 31 сентябрга чейин Түндүк Кипрде болдук. Фестиваль болду. Андан кийин Стамбулда болду. Стамбул опера балет театрында концерт бердик. Бул Түрксой организациясы тарабынан Түрк опера күндөрү, Түрксой опера күндөрү деген чоң концерт болду. Бул жерде Азербайжан, ошол түрк тилдүү мамлекеттерден Казакстан, Македониядан келди быйыл өзгөчөлөнүп. Россиянын ичиндеги билесиздер түрк тилдүү мамлекеттер Татарстан, Тыва, Якутия, ошол мамлекеттерден аябай көп ырчылар келди. 17-18 ырчы болдук. Түндүк Кипрда ар бир улут өзүнүн тилинде чыгармаларын аткарылсын деген жобо бар эле. Ал жерде Калый Молдобасанов атабыздын Селкиге деген чыгармасын аткардым. Туристтер көп барган Белла Паис деген атайын эски бир замок сыяктуу имарат бар. Ошол жерде концерт бердик. Бүт чет элдик коноктор ошол жерде жүргөн экен. Анан Калый Молдобасанов атабыздын Селкиге деген чыгармасы аябай жакты. Анан ырда-бырдабай акырында деп бүтүрөм деп атпаймынбы? Андан да деп аябай бийик нота менен бүткөн жери бар да. Өзүнчө бир опера ырчылар үчүн мындай өзүнчө жазылып калган мыкты чыгарма да булчу. Убагында Токтоналы Сейталиев аткарып жүргөн декадаларда бүт чет өлкөлөрдө. Андан кийин Керим Турапов азыр опера балет театрынын директору. Мен баса ошол жерден кошо кетсем болот да. Ооба. Керим Турапов агайыбызга да ыраазычылык, себеби мына акыркы ушул жылы жумушка орношуп, ошол кишинин да жакшы демилгеси менен ушул мамлекет тарабынан акча бөлүндү десек болот да. Жанагы бала ыйлабаса эмчек кайдан дегендей директорубуз чуркап барып айтып деп жүрүп, ушундай биздин опера балет театрына мындай толук кандуу ремонт иши керек деп айтып деп жүрүп, анан акча бөлдүрүп 30%га айлыгы көтөрүлүп эле буюрса. Ооба, 30%га айлыгыбыз андан мурунураак көтөрүлгөн. Ал Атамбаевдин убагында, ал убакта бизде Болот Салбарович Осмонов директор болчу. Ал киши дагы жакшы аракет кылып, анда президентти чакырып бизге анан айлыгыбызды көтөрүп, биринчилерден болуп, улуттук статусу бар мекемелерге, ишканаларгачы. Анан азыр ушул Турапов Керим Мырсалиевичтин дагы ошол салымы жакшы. Азыр бар элек болсоңуздар керек, опера балет театрында өзгөчөлөнүп калды. Малахит залы бир башкача бир мындай түскө боелуп калды да, малахит түсүндөчү өзгөчөлөнүп. Ичинде сахнада өзгөчө ремонттор, ар бир гримерлук өзүбүздүн бөлмөлөрүбүздө дагы жакшы ремонт иштери жүрдү. Анан биз тамашалап атабыз, эми ушунча ремонт болду, эми биз өзүбүз да ремонт кылып, жакшылап биз да ушуга татыктуу болуп урдайлы депчи, жаштар өзгөчө. Жакшы мотивация, жакшы шыктандыруу берген турбайбы? Ооба, биз жакында эле барып көрдүк экен, сонун кен. Тилек мырза, бул суроолордон чыгып туруп, ары кызыктуу, ары табышмактуу, ары логикалуу бир суроолорубуз бар. Ошол суроолорубузга орун берип, биринчи сурообузду берип баштай берсек, түлкүнүн баласы кандай аталат? Бажеки деп эле.
Бачки. Бачке. Ооба. Билет экен. Канча ай бар? 12 ай. Бул логикалуу суроо. А, Канча ай бар? 1 эле ай. Туура. А, Бака жаныбарлардын кайсы түрүнө кирет? сууда сүзүүчү. Жок. Курулдоочу да. Опера ырчылардын катарына кирет. Жаңы түр ойлоп таптыңыз окшойт сиз бүгүн. Негизи жерде сууда жашоочу. Жерде сууда. Жерде анан сууда. Туура. Күз мезгилинин 3 айы. Күз мезгилинин 3 айы сентябрь, октябрь, ноябрь. Быйыл эмненин жылы? Быйыл каман жылы. Ооба, туура. Доңуз жылы, Доңуз жылы. Капкара, бирок карга эмес. Мүйүзү бар, бука эмес. Канаты бар, куш эмес. Бул эмне? Айма ойлонуп өрчөм шуну. Эфир бүткөнчө Капкара, бирок карга эмес. Мүйүзү бар, бука эмес. Канаты бар, куш эмес. Жок, таба албадым. Бул доңуз экен. Доңуз бекен ошол. Алысты жакын кылган эмне? Кыз деп койчу эле го. Азыр телефон болуп калды окшойт, сотка. Телефон. Молодец. Кыргызстанда 1-чи орунда, АКШда 2-чи орунда. Сөз эмне жөнүндө болуп жатат? Кыргызстанда 1-чи орунда, АКШда 2-чи орунда. Бул логикалуу суроо. Ооба. Кыргызстанда 1-чи орунда экен. Ооба. АКШда 2-чи орунда экен. Эмне болушу мүмкүн? Экен болду. Ошондой. Доллар деп кое берчи деп элечи. Башка жооп таба албадым. К тамгасы экен. Кыргызстанда 1-чи орунда, АКШда 2-чи орунда турат. Туура. Адамда канча тиш бар? 32. Туура. 32. 36 деп кошуп коеюн деп. 4 тишиңиз акча экен анда. Америкада 30 февраль күнү кайсы майрам белгиленет? 30 февраль жок. Бизде деле белгиленбейт элечи. Мынакей дээрлик биздин суроолорубуздун баарына туура жооп бердиңиз. Бул суроолор албетте эми жакшы маанай тартуулап, анан таңертең мээге гимнастика жасоо деп койсок да болот. Жакшы маанай тартуулоо боюнча мен дагы бир кошумча айта кетсем болобу? Айта кетиңиз. Азыр WhatsApp деген аябай өнүккөн го. Анан ар бир WhatsApp группада билесиңер жакшы маанай тартуулоочу инсандар болот. Бизде дагы ушул Бишкекте Жоролор деген группабыз бар. Анан ошол жерде Мукан Батраемиш деген агабыз бар да. Эртең менен ушундай жакшы маанай тартуулайм деп күлкүлүү анекдоттордон жазып, видеолордон тартуулап турат да. Анан болгондо ошол кишини эфир аркылуу бир айтып мактап кетейин деп эле кошуп койдум деп. Ошондой жакшы маанай тартуулайм. Эстеп кеттим, сиз азыр маанай тартуулайт десеңиз. Аты ким дедиңиз? Мукан агабыз аябай ушундай бир ошол Мукан мырзанын юморлорунан бир эки Анекдоттордон эстей аласызбы? Эгер эстесеңиз, эки анекдот айтып берсеңиз, азыр сизди бир кой же болбосо шашлык апарам деп атат мына. Жок, шашлыктан сырткары эле. Мукан аганын жоруктары деп тамашалашып калабыз. Анан жанагы центр внимания болот деп анан аны кантип которот деп өзүчө эметсек көңүл чордон экен да. Анан биз тамашалап күлдүрө беребиз. Көңүл чордонундагы агабыз депчи. Анан көп эле тамашалары өтө мындай чукул болуп кеткен үчүн айтпай эле коеюнчу деп эле сурады. Келиңиз эми Тилек мырза, убакыт деген убакыт экен. Ошо акыркы эркин микрофон дейли сизге. Жалпы кыргыз элине каалоо тилейиңиз, жакшы сөзүңүз. Жалпы кыргыз элине амандык, биринчиден аман бололу, бар бололу. Ушинтип ар дайым таңыбыз күлкү менен, шаң менен башталып турсун. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, жалпы Пирамида каналына, өзгөчө Жыпар Айжекебизге да ыраазычылык билдирем. Ушундай эфирге чакырып, ушул эфирден пайдаланып мен да кыргыз элине кайрылып, өзүмдүн талантым бир четим болсо дагы бөлүшүп кетип атам. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Кыргыз элибиз аман болсун, анын ичинде биз аман бололу. Опера ырчылары ар дайым айтып калабыз, үнүбүз эч качан өчпөй, бийик үндөрдү алып жүрө берели дегенде, сиздерге да ушундай өзүңүздөрдүн жумушуңуздарда бийиктиктерди каалап кетебиз. Бар бололу, аман бололу, кутман таңыңыздар менен. Ийгилик каалайлы. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин, изги тилектериңиз орундалсын. Ошол классика опера жанрын өркүндөтүп бар болуңуз. Чоң рахмат.
Эми жуп кылалы дагы баягы күрөшчү балбан жеңилсе күрөшкө тойбойт дегенде биз кандай болсо дагы ырга тойбойбуз, музыкага тойбойбуз дегендей. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын солисти Тилек Найманбаев конокто болду. Ал эми биз программабызды алдын карай улантабыз.